Түз эфирде Адил сөз программасы Адил сөз коомдук социалдык көйгөйлөрдү ачык талкуулайт. Берүүнү мен Назгүл Ахунова алып барам, саламатсыздарбы? Күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Ош шаарында ичүүчү суу эскертүүсүз өчүрүлүү ыктымалы бар. Буга байланыштуу шаардык суу чарба башкармалыгы шаардыктарды таза суу камдап алууга чакырат. Мекеменин белгилешинче, азыр бул көйгөйдөн чыгууга мүмкүнчүлүк жок. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул Ош шаарындагы таза суу көйгөйүн талкуулайбыз. Бизде конокто Ош шаардык суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Ормош Осмонов. Саламатсызбы, Ормош мырза, студиябызга кош келипсиз. Алгачкы эле суроо: Ош шаарында эмне үчүн жаан-чачын жааганда суу токтоп калат? Эми өзүңөргө белгилүү, сиздерден башка дагы ушул башка телевидение деле жакшы билишет. Көп эле ошо элге сөзүн өчкөн айтып жүрөбүз. Мына кечеги саат 2-де жааган жаандын натыйжасында аябай чоң сел келди. Ошо саат 2-де бизгече шаарга суу берүүнү токтотконбуз. Аны саат 8-дерде кайра суу бергенбиз. Насосторду кайра иштете баштаганыбызда саат 2-3-дөрдө түнкү саат кайрадан дагы чоң сел келип, сууну токтоого туура келди. Биз аны мына эртең саат 8-дерде бердик шаарга. Бирок эми шаарга суу берсе элдер түшүнбөсүн, бул суу берилип калат деп. Биз саат 8-де суу бергенде шаарыбыз 5 километр туба суу түшүбүз бар да. Ал ошонун баардыгы толгуча көп убакыт кетет. Жок дегенде 4 саат суу өчкөн болсо, биз элге кайра сууну толук бериш үчүн 8 саат 10 саатка чейин убактыбыз кетип калат да. Ошон үчүн мына кечеги боюнча ошондой саат 2-де өчүп, кайра жандырып, кайра түнкү саат 3-те өчүп, мына бүгүн саат 11-лерде насостор толук жүрдү. Азыркы мезгилде мына шаарыбызда толук суу бар. Бирок азыр мен ушул жака келетканда дагы сыяктуу ошол мына өзгөрүп белгилүү МЧС дагы жакшы. Ушулар ушундай штурмовой утверждение берет. Бизге мына ушул как раз ушул 3 күнгө берген. Дагы коркунуч бар азыр суунун токтоп калышына. Себеби көрүп атасыздар, дагы эле мына жогору жакта аябай мына бул капкара болуп дагы суу сел келиши мүмкүн, дагы суу токтоп калышы мүмкүн. Эми мунун себебин деле айтып кетейин бир жолу. Себеби биз сууну эмне үчүн токтотобуз? Бизде ушул сайыз убакта ушул Кыргызстанда Ош шаарына и Баку шаарына гана курулган суу тазалоо станциясы, ошол агып жаткан дарыядан суу алыш үчүн. Ошон үчүн бизде эмеге муктажбыз да, мындай сууга келгенде Акбурада биз токтотууга мажбурбуз. Себеби андай ылай келген сууну биздин суу тазалоо станциябыз тазалай албайт. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, биз ушунчалык ылай суу келгенден кийин биз шаардыктарга андай суу бергенге акыбыз дагы жок. Себеби андай суудан ушул шаардык жашоочуларыбыз ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ошол сууну качан тазаланып калганда биздин өзүбүздүн суу тазалоо станциябыз ошол сууну тазалай турган абалга жеткенде дагы сууну беребиз шаарга. Себеби тундурбай туруп, сууну тазалабай туруп, хлорлобой туруп ошол сууну берсек, биздин шаардык мына жашоочуларга коркунуч бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул эми сиздер берип атасыздар, мен башка жылдары деле, мен азыр ушу 40 жылга жакын иштеп калдым. Эми кичинекей мастерден баштап ушул азыркы даражага жеткиче. Ошого чейин климатыбыз мына ушул сайыз бузулганга чейин жакшы эле болуп келген да. Негедир ошол баягы биз азыр суу алган кортларда баягы адамдар да өздөрү мына кум алышып, жердин кыртышын бузушкан да. Азыр суу ылай болгондо, ошо жамгыр жааганда ошонун баарын жууп келип биздин сууну кир кылып коюп атат да. Эми сиздин сурооңузду күтпөй эле мен айтып коеюн. Бул жөнүндө чара көрүлүп атат да. Мына ушул ылай суу келгенде биз азыр платин деп коебуз, сууну Акбурга алган жерибизден. Ошону бир 2 километр нары жака жылдыш керек болуп атат.
себеби ошого чейинки 2 километрге чейинки баягы колоттордо келген суулар сууну айлап атат дагы шаарыбызга көп жолу токтошуга туура келет. Сөзүңүз каралжы 2 километр жылдыруу боюнча буга чейин дагы айтылган болчу. Былтыр биздин маалыматыбыз боюнча былтыркы жылы айтылды эле. Анан бул боюнча бир атайын долбоордун үстүндө иштеп атканыңыздарды айтканыңыздар бар эле да. Эмне үчүн ал 1 жылдан бери мындай бүткөрүлбөй атат же болбосо качан бүткөрүлүп калат? Деги эле Ош шаары качан үзгүлтүксүз таза сууга жетишет? Сиз туура сурай бердиңиз. Эми Ош суу чарбасы биз эксплуатация кыла турган организациябызда биз 1 метр турбадагы кура албайбыз. Бизге мына ушул мэрия же болбосо өкмөт башка жактан келген донорлор сууну тендер өткөрүшүп биздин баланска өткөрүп берет водоканалга. Биз ошол суу түтүкчөлүн же болбосо ошол сууну гана кабыл алабыз да. Насос станция болобу биз курбайбыз. Бизде эми укс деп коет шаарда. Ошолор куруп бизге өткөзөт. Муниципалитетке, биринчи муниципалитет шаардын баягы муниципалитет собственности. Алар бизге өткөзөт. Как эксплуатация кылыш үчүн да. Сиздин сурооңузга эми мына сиз дагы жакшы суроо бердиңиз, элге түшүнүктүрүп айтып коеюн. Ошо сиз айтып аткан 5,5 миллион АКШ доллары бер тараптан каралып аткан да. Анын проектиси бүткөн. Эми ошону жылдырыш үчүн ошол акчаны бизге түшпөйт ал. Мисалы мэрияга түшөт, же болбосо азыр республикада архитектура жана курулуш агенти бар. Ошо бир бөлүгүндө суу боюнча агенттин бөлүмү бар. Ошол жака түшөт, алар тендер өткөрөт. Сиз айтканды ошол курушат. Ал курулуп бүткөндөн кийин гана бизге өткөзөт да. Сиз туура айтасыз, ага деп биз деле кызыктарбыз да. Ошо 5,5 миллион түшкөндөн кийин алар куруп берсе бизге өтөт да. Ошон үчүн мынаны биз мына сиздер дагы мына жашоочулар туура түшүнсө да, водоканал эмне үчүн курбай атат, эмне үчүн акчаны бөлбөй атат, эмне үчүн чуркабай атат деген мындай түшүнүк болуп атат да. Биздин колдон келсе бүгүн деле алып куруп коет элек. Бирок ал биздин колубуздан келбейт. Аны ошол эми андагы процедуралар көп окшойт да. Проект бүттү, бирок ошо 5,5 миллион акча бөлүнбөгөн үчүн азыр токтоп турат. Бирок мына мэрия ал жөнүндө иштеп атат. Менин оюмча ошол акча бөлүнсө, менин оюмча мэрия курса керек, же болбосо ошо агентти курат. Алар куруп бүтүргөндөн кийин бизге берет, анан биз эксплуатацияга колдонобуз да. Сиз айтып аткан долбоор ишке ашса, Ош шаары үзгүлтүксүз, такыр өчпөгөн суу менен камсыз болот деп мындай бир кепилдик менен айта аласызбы? Себеби буга чейин өзгөдүн куршабынан суу тартып келинбесе, ушул абал кайталана берет деген жериңиздер да бар болчу да. Бул сөздү биз дайыма айтып келебиз. Бирок мына ушул сиз айтып аткан азыр мына жылдыра турганга чейинки деле суу өчүп атканда көйлөгүп атабыз, водоканал айтып жүргөн суу өчпөйт деп. Андай сөздү биз айта албайбыз. Биз азыр дагы сиз айтканды толук маалымат алыш үчүн биз айтып коюшубуз керек. Ошону ары жылдырганда дагы биз статика бар да бизде. Мисалы бир жылда 28 жолу суу өчөт да. Примерно эң максималды. Минимальный 17 күн өчөт. 28 күн өчкөндө Папандан 3 күн келет да суу. Анда эч нерсе кыла албайбыз. Ал 25 күн бежигин түшүп атпайбы? Ошол гана сакталат. Мисалы ушуну куруп бүтсөк, ошо баягы 23 күн элдер кыйналбай суу ичип калат деген, 3 күн баары Папандан келген, Папанын бересине суу сакталат. Ал жактан келгенде мүмкүнчүлүгү жок. Жок дегенде болсо эң азын айтып аткан 17 күнүн ичинде 2 күн баары Папандан келет, бизде статика боюнча. 15 күн ушундай кыйналбайбыз дегенде гана айтат. Азыр ошо бүткөн чакта дагы ошондой мына канча деп 80-90% таза болот, 20-10% баары суу өчөт дегенди билгизет да. Мында биз элге ачык айтып жүргөн, биз мурда деле айтып келгенбиз. Баягы белки проекттерде айтып жүрөсүздөр го, баягы мындай таптаза суу келет деди эле, ошондой болуп калды деген сөздөр айтылып атпайбы? Ошондо биз айткан эмеспиз, анда деле биз билчүбүз. Ошон үчүн азыркы сиз дегениңизге жоопко ушундай. Водоканал эч убакта 100% суу берет деп айта албайбыз. А сиз айтып аткан куршаттан бул чын эле 100% таза суу келет. Бирок ал аябай чоң акча.
Ал мына Союз убагында өздөрү билесиздер. Аны Ош шаарына ошо Куршаттан суу алып келиш керек эле. Ал жерде мына Бишкекте азыр кайсы микрорайонго барсаңыз жердин алдынан сууну ала алат да, алып туруп ошо микрорайонго суу берип коет. Бул эң жакшы, Бишкек үчүн жакшы мындай преимущество да. А биздики ошондо эсептеп чыккан тол бир гана Куршаттан гана. Куршаттан ошо бир 200дөн ашык ошондой Бишкектин ошо жердин арасынан сууну алып туруп, анан бийик жерге 6000-диктен бир 4 резервуар коюп, ошол жака самолет менен суу алып келиш керек эле. Эми ал миллиарддаган доллар да аны кыла албайт. Бирок биз айтып баары жеткизип атабыз. Биздин Кыргызстан азыр өздөрү билүү акча жетпейт. Шаарыбыздын бюджети эле ага чамасы жетпейт. Ошон үчүн гана турат. Бирок жакшы мындай турмуш жакшы болсо, ал жактан сөз ошол сууну алып келгенде гана 100% суу шаарда таза суу ичет деп айта алам. Дагы бир кошумча айтып кетелим. Бишкекте примерлі айтады. Өзгөндө бар жерден астынан суу ичет дагы, жердин астында таза суу да. Мына биздин Ошто ошондой суу жок үчүн ошол жака эсептешкен, ошол Союз убакта эле. Куршатта таза. Ошон үчүн биякты ак бурадан гана алган да сууну. А биздин Оштун жердин астындагы суулардын баардыгы бир гана азыр мына Юго-Восток жердин астынан суу ичет. 25 000 адам Юго-Восток микрорайону. Мадыдан жердин астынан чыгат ХБК. 5 жыл насос деп коет. Эми азыр суу өчкөндө мен ушуну деле кошуп кетейин. Суу өчкөндө бар жерде өчпөйт деп шаарда. Центри өчөт да. Себеби ошол ХБК Мадыдан ичет, Юго-Восток ошо жердин астынан ичет. 5 жыл насос Калинин, Достук, Туран микрорайондору суу менен кас болуп турат. Дагы бир жерде айта кете турган нерсе, мына суу кампасын курдук го, экини. Бул дагы азыр чоң пайда келтирип атат. Себеби суу өчкөндө азыр Черемушка, Западный Төлөкөн микрорайондорунун биринчи этаждарында суу болуп турат. Токтоп калбайт да. Бул дагы ошол чоң пайда алып келди десек болот. Сөзүңүзгө аралжы, ошол 6000 кубтук резервуар курулуп пайдаланууга берилип аткан мезгилде Ош шаары үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болот. Жаан-чачын жааганда буга чейинкидей суу эскертүүсүз өчүп калбайт деген сөз айтылган болчу да. Эмне үчүн ал Ош шаарын толук камсыздай албай атат? 2 күнгө чейин запасы жетет деп айтылбады беле? Эми ошонун мисалын мына кандай десем, биз эми специалист, орусча айтканда специалист. Биздин сөздү сиздер ушул айтылган болсо, мисалы мен тараптан же биздин руководство тараптан же биздин ишкерлердин арасында ошондой айтылган болсо, сиздер баардык телевизордон издеп көргүлө. Бизден андай сөз чыккан эмес да. Себеби руководство мындай кээ бирде ошол кандай десем, ошондой сөздөрдү колдонуп коюшу мүмкүн. Себеби бир бул 6 куб деген сөз биздин шаар үчүн кандай десем, кумга сиңип кеткен эле нерсе. Ошон үчүн мен айттым, ошол 6000ден 2 болгону азыр Черемушка менен биринчи экинчи этаж Төлөкөн менен анарды эме Западный гана камсыз кыла алат. Бир суткага ашып барса. Андай биз 180 000 суу беребиз да шааргачы. Аны бөлүп көрсөңүз ал жөнөкөй эле бир микрорайондо деп айтса жакшы болмок да. Ошондо азыркы туура болмок. Мисалы азыр ошол курулгандан кийин ошо Черемушканы Западный Төлөкөндү ушундай суу менен суу өчкөндө бир 10-15 саат же ашып барса бир суткага чейин сууну бере алабыз деп айтса туура болмок да. Бирок ошол мезгилде 2 күнгө жетет болгондо дагы Ош шаарын толук камсыздайт деп айтылды да. Туура эмес айтылды да. Туура эмес эме. Ошондон улам сөзүм аягына чыгып алайын. Ошондон улам суу кампа мүчөлүштүк менен курулган болушу мүмкүн деген күмөндөр дагы жаралды эле. Адашпасак, сиздер атайын эксперттерди жалдап текшертип көрдүңүздөр эле. Анын жыйынтыгы кандай болду? Ошол сиз дагы туура айттыңыз, мындай эми кандай десем, мына социалдык тармактарда ар кандай сөздөр чыгып кетет да, мындай эми жалпак тилде айтканда жалган айтылат да. Сиздерден башка телевидение барып көрүштү да. Азыр ал 2 кампа тең иштеп атат. Ал туура эмес информация болгон. Биз барып көрсөтүп, сиздер менен бардык, аз эсимде жок. Ошо Черемушкадагы ошол сууну колдонуп жаткан элдердин өзүнө дагы суу токтоп турганда сиздер барып интервью алгансыздар. Ал туура эмес информация айтылган. Ал
эч убакта ал бузулуп же суу бербей калган жери жок. Ошо эки кампа кадимкидей эле иштеп атат. Эксперттер текшерип чыкты эле да, жыйынтыгы кандай болду? Эксперттер текшербей эле ошол просто сиздер тараптан мына бул кандай десем эми журналистика тараптан ошондой сөздөрдү айткан үчүн жөн эле биз менен кошо барып аны ошол жеринде аныктап бердик. Суу ичип атканын, иштеп аткан, ичинде тола суу турганын баарын көрсөткөнбүз. Ал жыйынтыгы жакшы деп айтсам болот да. Буга чейин абалдан чыгуу үчүн суу берүүчү жайдын башына фильтр коюлат, ал ылайыкка келген сууну тазалап чыгат, ошол жактары ошол боюнча долбоорлор да каралып атат деген да сөздөр чыкты эле да. Эмне үчүн ал ишке ашкырылбай атат, же болбосо ага да каражат көп кетеби? Болжолу канча кетет? Сиз азыр туура сурап атасыз. Мындай суроолорду көп берген. Азыр сиз баягы бул жөнүндө да проект иштеген да, абер иштеген. Ошондо ошол резерв куруп берди. Хлоратор, мурун лонь деп коебуз. Сууну хлор кошкондо ручной кол менен анан лаборанттарыбыз саат сайын текшерип турат эле да. Азыр алар ошол баягы хлораторду акыркы заманбап хлораторун алып келип, ал хлорду саат сайын өзү текшерип турат да. Нормада берет деген сөз да. Анан сиз айтып аткан андан тышкары да ошол суу тазалоочу станциядан Озурга чейин диаметри 1000 мм полиэтиленовый Германиядан алып келишип 4,7 километр суу түшөзүн кылган. Сиз айтып атканда мындай болгон. Ошол жерден шаарга 0,8 1000 литр секундасына суу табыш керек эле аларчы. Бирок аны жакшынакай баягы эле сел жеп кетип үчүн дамба деп коет. Ошол жерге коюлган турбалар баягы нержавейка, мурун черный металл деп коебуз, андай эмес. Нержавейка турбаларды коюп жакшынакай коюшкан. Бирок тилекке каршы ошол сиз айтып аткан 1 куб суу чыкпай калып, азыр 200 литр чыгып калган да. Ошо 200 литрди гана колдонуп атабыз. Эми ал жөнүндө көп кызыгышат, эмне болду жыйынтыгында? Болду чыкпай калды, 1 литр эмне эле 1 литр суу чыкпай калды деп. Андагы ошол муну заказчик биз эмес деп айтып атам, элдер түшүнсө керек. Мундагы заказчик ошол республикадагы архитектура курулуш эмеде биздин бөлүм бар, суу боюнча. Ошолор тендер өткөрүп, анан ушуну кура баштаган. Анан бул сиз айткандай буга чынында жооп бериш керек да. Ошол адамдар азыр жоопко тартылды да, мындай айтканда. Себеби ошол 1 куб чыгат секундасына деген 200 чыгып калды. Аны менин оюмча башынан сылап койгон жок. Менин оюмча алар өзүнүн эмеси. А проекттер ушул дагы ушул эки организация кандай десем, ошо жооп берип атат да. Жыйынтыгы кандай болду билбейм. Бирок сөзсүз аларды жоопко тартты деп ойлойм. Акыркы суроо, мурдагы кала башчы Айтмамат Кадырбаев маалында Ош шаарын өнүктүрүү план иштелип чыкканда айтылган болчу да, 2020-жылга чейин Ош шаары үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болот депчи. Ошол андан сырткары азыр Азия өнүктүрүү банкы тарабынан тартылган долбоорлор боюнча дагы 2020-жылга чейин деп айтылды эле. Ошого чейин Ош шаары үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болобу? Ошол учурда суу жетпеген аймактар дагы бар да, ошолор дагы таза суу менен камсыз болобу? Мүмкүн болсо кыска нуска жооп бересиз, себеби бизге бөлүнгөн убакыт аяктап баратат. Сиз айткан туура, ал мэр башчыбыз да ошол убакта ишенген. Себеби баягы проект боюнча сиз айткан суроого мен жооп берип койдум окшойт. Ал киши дагы ошол проект бүтсө ошондой болот деп өзүнө ишеничтүү айткан да. Бирок андай болбой калбады. Ал киши мындай айтканда кийин өзү инициатива көтөрдү. Мындай болбош керек да, буларга жооп бериш керек деп, аларды мындай органдарга тапшырды да, ошол акырына чыгыш үчүн. Бул киши ишенди, а тиги куруучулар кандай десем, ошондой чоң ката кетиришти да. Ошон үчүн экинчи суроо ошол эле улап кетсек, азыр сууну 20-жылы азыркы менен айтканда 5,5 миллион сомдук АКШ доллары менен ошо сууну жогору жылдырсак, бирок ошону мен сизге айтып атпайбынбы, эч убакта 100% болбойт.
жок дегенде 90% суу менен камсыз болуп турабыз да, 10% баары бир биз шаарга токтотконго туура келет. Себеби Копандан ылай суу келсечи. Ал эми 100% мен сизге айтып, куршап гана чече алат, башка чече албайт. Урматтуу Ормош мырза, бизге атайын убакыт бөлүп келип маанилүү маек куруп бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Сизерге да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдө амандашканча саламатта калыңыздар.